Бул аптада эл арасында эң көп айтылган сөз Конституция болду окшойт. Элдик талкууга чыгарылган баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча талаш кызып жатат. Бардык тараптар пикирлерин айтууга укуктуу, бирок буга чейин өздөрүн тескери жактан көрсөтүп, элди иренжиткен саясатчылар топтолуп алып, элге туура эмес маалымат берип, коомчулуктун башын айлантып жатканын талкуу деп айтууга болобу? Алар өлкөдө күчтүү жана эл алдында жоопкерчилик ала турган бийликтин келишине каршы болуп жатышабы? Элдик курултай институтун киргизүүгө багытталган жоболорго каршы чыкканынын себеби бийликтин эл алдында отчет берүүсүнө каршылыкпы? Өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык тарыхында мамлекетти башкаруунун ар кандай формаларын көрдүк. Бирок өлкөбүздө жоопкерчиликти алган бир да бийлик болгон жок. Ген байлыктарыбыз бар туруп, элибиз итке минген кедей болду. Жер байлыктарыбыз, суубуз, мөңгүлөрүбүз сатылып кетти. Бул үчүн бир дагы президент, өкмөт башчы же министр эл алдында отчет берген жок. Азыр Конституциянын жаңы долбоорун сындап жаткандардын арасында мурда бийликте көп жылдар бою олтуруп, өлкөнү кейиштүү абалга кептелишине түздөн түз себепкер адамдар жүрөт. Алар буга чейин элдин үнүн уккусу келген эмес, азыр деле ошондой бойдон. Андыктан жоопкерчиликтүү бийлик болушун эч убакта каалашпайт. Эми алар ачык эле элди жүрүшкө, митингге чыгууга үндөп жатышат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан элдин талаптарынын бири өзгөрүү эле. Элдин мүдөөсүн ишке ашыруу үчүн конституциялык реформага баруу зарылдыгы турган. 17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Долбоор жарыяланган күндөн тартып, бир уч саясатчылар өздөрүнүн каршы ойлорун айтып да, жазып да чыгышты. Алар колдонгон эң башкы жүйө президенттин укуктары өтө кеңейип кетип, бийликти бир колго топтоого шарт түзүлөт деген пикир. Сунушталып жаткан жаңы долбоордо мамлекет башчы 5 жылга шайланат. Президент жана анын аппараты өкмөттүн курамын өзү түзүп башкарат. Жалпы Кыргызстандын жарандары мамлекеттин тагдырына, Кыргызстандын элинин тагдырына бир киши жооп берсин. Biz bir kişiden suraylı, отчетты bir kişiden alalı. Eldik Kırgızdın bayağı almustaqtan beri gelatkan mınday mamleketти başkaruu, өлкөнү başkaruu institutu olgan bayağı kurultay sistemaсын kirgizgile деген talaptardı koyup atat. Biz bunu majbur түрдө, милдеттүү түрдө biz kabul alışыбыз керек. Коомчулуктун талаптарынын бири люстрация жолу менен бийликтеги өз кызыкчылыгын өлкө кызыкчылыгынан жогору койгон, мамлекеттин эсебинен эсепсиз байыган көпөстөрдөн люстрация жолу менен тазалануу. Ошондой эле пайдасыз, сабатсыз 120 депутаттын санын кыскартып, сапатын жакшыртуучу механизмдерди кабыл алуу эле. Жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда депутаттардын санын кыскартуу каралган. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бұл елдің талабы болуп атат. Ел бүгүнкү күнү ошол 10 жылдык мөөнөттө парламенттик башкаруудан тажады. Элдин үмүтү акталбады. Буга эл күнөөлүү эмес. Буга жогорку кеңеш, парламент депутаттар өздөрү күнөөлүү. 10 жылдык аралыкта болуп көрбөгөндөй саясий конъюнктуралык кадамдарга барды, саясий интригаларга барды, саясий оюндардын чордонунда шапар тебишти. Бұл мамлекеттин келечегине, эртеңки мындай багытына бир жол көрсөткөн, багытты көрсөтө албай койду. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет экен. Аларга курултайдын төрагасы, президент, жогорку кеңештин төрагасы отчет берет. Андан тышкары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын ээлеген ордуна ылайык эместиги жөнүндө сунуштарды киргизүү укугу берилет экен. Биздин азыркы баш мыйзамыбызда 2-статьяда курултай жөнүндө бар. Курултайды элдер өздөрү айылдарда жергиликтүү бийликтерден бери отчетун алып, анан кийин Бишкекте мамлекеттик республикалык курултай кылса болот. Ошол практика болуп келген 2010 жылдан кийин болбой калган. Мына ошол экиге өзгөртүү киргизе турган болсо, бардыгы тең келип, бир жылда бир отчет берет дегенди киргизсе болот. Ал эми курултай кызматтан алат, жана кызматтан коет дегендердин бардыгы ал туура эмес. Каршы чыккандардын дагы бир жүйөсү Конституцияны регламентти бузуу менен сунуштап жатышат деген пикир. Алардын айтымында Конституциянын долбоорун өзгөртүүгө болбойт экен. Коомдук талкуудан кийин, коомдук талкуу бул мыйзам азыр прокуратурага чыга элек, өзгөрүү болот. Кайсы учурда болбойт деп эскертип кетти. Регламент боюнча биринчи окууда концепциясын биз жактырабыз же жактырбайбыз. Ал бир таңга да учурда өзгөрбөйт биринчи окууда. Биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда
парламенттик угуу, коомдук угуу, талкуу, комитетте кароо, мына ошолор баардыгы болот. Мыйзам кабыл алуу процедурасы ошондой. Экинчи окууда гана кагаз жүзүндө келген сунуштар каралат, кабыл алынат же четке кагылат. Экинчи окууда жалпы отурумдан кабыл алынгандан кийин сунуштар кошумчалары менен үчүнчү окууда редакциялык гана мүнөздө өзгөрүү болот. Ал өтүр точкасы калып кеттиби же бир сөз туура эмес, бир сөз гана туура эмес болуп калды. Мына мыйзам кабыл алуу процедурасы 3 этапка бөлүнөт. Өзүмдү өзүм саясатчымын деп моюнга алгандан бери 7 күн өттү болгону. Өздөрүн жарандык коом деп атаган топ жыйын өткөрүп, Конституциянын жаңы долбооруна каршы пикирлерин билдирип чыгышты. Ал топко өлкөнүн 30 жылдык эгемендик тарыхында мамлекетти митедей соруп, элдин пикири менен эсептешпей, өз кызыкчылыктарын алдыга коюп келген саясатчылар чогулушкан. Алар Конституциянын долбооруна сунуш берүүнүн ордуна дароо эле элди митингге чыгууга үндөп киришкен. Убакыт тездик менен өтүп атат. 5-10 күндүн ичинде ушул жерде тургандар массалык түрдө митингге чакырышыбыз керек. Biz kol koyup bugün öyle kayrılışımız gerek oluyor. Bir gana yerin gücü massalık miting bular toxtatат. İştep жаткан конституцияны сактап калуу, коргоо бул эркиндик үчүн чоң күрөш. Анан бул жерде чогулган бардык саясий күчтөрдү, саясий лидерлерди, жарандык коомду, жалпы журтту баарыңыздарды саат 12-ге жекшемби күнү сиздерди темир жол бекетине чакырабыз. Минтеп бир уч саясатчылардын Конституцияга каршы болуп жатканынын себеби кандай жол менен болбосун бийликке келүү жана Садыр Жапаров жарыялаган коррупцияга каршы аеосуз күрөштүн капшабына кабылбоо аракети экенин коомчулук түшүнүп турат. Бул баягы эле ар кандай саясатка катышып коюп, бирок өздөрүнүн жасаган иштери капкара. Ошондон коркуп атышат. Себеби Садыр Жапаров коррупцияны куру сөз менен эмес, чындыгын ишке ашырам деп мынакей амнистияны жарыялады. Эми кадимкидей күрөшүп четинен алып келип кустуруп атпайбы? Мына ошондон коркуп атыш керек. Анан булардын дагы жаман ою ушинтип каршы чыгып турсак, биздин элдин кээ эле колдоп кетет дагы. Анан ошолордун артынан дагы бир бийликке келип калсак дегендей да. Эми мен айта турган нерсем буларды түшүнсө. Мына бул кийинки 5-октябрда болгон элдин толкундоосу негизи себеби эмне болду? Негизи себеби ал Сооронбай Жээнбеков эмес. Негизи себеби мына ушул саясатчылар кабыл алган 2010-жылда кабыл алган конституция болду да. Бир уч саясатчылар эгер бул конституция кабыл алынса, хандык бийлик орношушу ыктымал деп элге туура эмес маалымат таратып жатышат. Бирок тарыхка кайрыла турган болсок, кыргыз эли эркиндикти туу туткан, бийликке бүжүрөп жагынбаган эле экени көп жолу далилденген. Туура эмес жолго түшүп, өзүн билемдик кылган бийлик башчыларын мөөнөтү бүт электе тактан алып түшүшкөн. Буга өлкөдөгү соңку окуялар далил. Түркменистан болот деп атат. Кыргыз эли түркмен эмес да. Кыргызбыз да. Кыргыздарда мындай бир сөз бар да, баягы ачыктык, калыстык, анан бетке чабар, баягы оюндагысын тартынбай айтуу, бул кыргыздын канында бар. Биринчиден, экинчиден эми 10 адам болсо, ошонун 8-и макулун чукпаса, бир экөө сөз чыгат да. Баягы бетин элечи. Айланайын, сен бул жерин туура эмес кылып атасың деп элечи. Ушундай мүнөзүбүз бар элбиз биз. Өзгөчө мына акыркы жылдарда эл баягы ачык болуп калдык. Конституциянын долбоору учурда коомдук талкууга чыгарылды. Андагы айрым беренелерге макул болбогон тараптар өз сунуштарын берсе болот. Конституциянын долбоору митингдер жолу менен эмес, ийри отуруп түз кеңешүү жолу менен чечиле турган маселе. Ал эми элди дүрбөтүп, ачайкырык куу сүрөөн салгандардын түпкү максаты эмнеде экени көпчүлүккө маалым болуп калды. Биз жогорку кеңеш бүгүнкү күнү убактылуу бир мөөнөткө ыйгарым укугун узарткан алган 6-чакырылыш бир субъект катары ушул ыйгарым укугунан ылайык бул мыйзам долбоорун элге сунуш кылуу. Жалпы элдик референдум негизинде добуш берүү менен эл өзү чечиш керек. Бизге кандай башкаруу керек? Мына ушул биз сунуштап жаткан долбоорбу же бүгүнкү иштеп жаткан башка мыйзамбы? Ал жерде ооба жана жок деген эки гана сурамжылоо менен аныктала турган бюллетень даярдалат. Каршы чыккан тараптардын жүйөлөрү элге түшүнүксүз болууда. Андыктан алар коомчулукка туура эмес маалымат берип, элдин башын айлантууну көздөп жатышат деген күмөн саноолор пайда болду. Документ талкуунун жүрүшүндө айтылган сунуштардын негизинде оңдолуп кабыл алынат. Андан соң жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Эгер чындап эле эл каршы болсо, өз добушу аркылуу позициясын билдирүүгө шарт түзүлгөн. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Жумалык.